Мына ошол биздин коомчулуктагы аялдарыбыздын, кыздарыбыздын жылаңаш жүргөнү башка кылганы, биз эркектердин ошолорго бир туура тарбия бербегенибиз, үйрөтпөгөнүбүз, айтпаганыбыз, дебегенибиз. Чындыгында кыздар менен эч бир эркек акасы же атасы сырдашпайт. Биздин кыздарга апалар ортомчу, секретарша. Кызың айтып кой мындай кылсын, кызың айтып кой андай кылсын деп. Ал кызынан кызым мен сени жакшы көрөм деп колун өпкөндү, бир кучактап бооруна кысканды көргөн эмес ал атасынан, агасынан, бир туугандан. Анан көчөдөгү бирөө ай сен сулуу экенсиң, жакшы экенсиң деп колунан кармап койсо, эркек кармаса башкача болот экен деп ээрип кетип, бузулуп кеткен ошонун. Ошол сен жылуу сөз тарбия бербегендин айынан көчөдөн бир чоочун эки буттуу айбандардын колунда калып атат. Ата катары, ага катары кучактап ошого бир карындашым көйгөйүң болсо башка болсо бизге айт деп. 7 класс, 8 класс кыздарыбыз этаждан башкадан секирип атат. Ал жыргагандан секирген жок, атасына айтса сөгөт, апасына айтса каргайт, эжекени айтса мектептен чыгарат. Кимге таянат? Эжекеге, эжеке менен сырдаша албаса, ата менен сырдаша албаса, подружкасына айтайынса, подружка өзүнөн батар, шерик. Анан маселени барып 5-нчи этаждан секирип чечип ататтар. Не үчүн? Ошол апага, атага бир сырын секиретин айта албагандан, ата апа ошого бир өзүнүн ортодогу жана мээримин бере албагандан айынан.